Эфирде 16 октябрга карата алынган соңку жаңылыктар. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы. Отставкасын жарыялаган Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 октябрда аларча мамлекеттик резиденциясында болуп өткөн парламенттик жыйында сөз сүйлөп, өлкөбүздүн тарыхы 6 октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул бурулуш бизге эмне алып келерин тарых жана убакыт көрсөтөт деп баса белгиледи. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, мына президентке шайланганыма кечээ 3 жыл болду. Кудайдын буйругу менен элдин колдоосуна таянып, мамлекеттик бийликтин баардык бутактары менен биргеликте ички жана тышкы саясатта бир топ иштерди аткардык. 2017 жылы президентке аттанганда берген негизги убадаларымды аткаруу ушул 3 жылдык эмгегимдин өзөгүн түздү. Президенттик мөөнөтүмдүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракет талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамилебиз согундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу — бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым. Бюджеттик жана өлкөнүн финанс институттарынын каражатын эретке буралдык. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүү максатында аймактардагы ишкерлер өзгөчө кайра иштетүү тармагы сезилерлик каржылык колдоо алышты. Соттук укуктук реформасын ордунан жылдырдык. Коррупция каршы күрөш жүрдү. Көп жылдар бою талашка түшүп келген коопсуз шаар долбоорун ордунан жылдырдык. Патрулдук милиция өлкө борборунун ишин баштап Ош шаарында даярдалууда. Мына ушул жана башка иштердин баары эң биринчи кезекте ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу максатында жасалды. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн тарыхы 6 октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул факт. Бул бурулуш бизге эмне алып келет, тарых жана убакыт өз баасын берет. Бул күндөр ар бир кыргызстандык үчүн эң оор күндөр болду. Менин дарегиме колдоо айтуу менен бирге мамлекет башчы катары тез арада кырдаалды жөнгө салуу талаптары катуу сын пикирлер айтылды. Кыйчалыш учурда эмнелер жасалган азыр кайрадан айтып отурбайын. Болгон күч аракетимди өлкөнүн укук талаасына кайтарууга жумшадым. Мамлекетибиздеги журт тааныган ишмерлер жана өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Жүздөгөн мекендештерим тынчтануусун билдирип, кеңештерин айтышты. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок экендиги дагы бир рет ынандым. Биздин жарандык коом күчтүү жана ачык деп буга чейин айтып келгем. Жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарын ушул күндөрдөгү аракеттери Кыргызстан укуктук өлкө экендигин далилдөөгө багытталды. Мына ушундай жарандык позициялар үчүн баарыңарга ыраазычылык билдирем. Опурталдуу күндөрү коомдук тартипти сактаган элдик дружиналар чыныгы каармандарыбыз болуп калды. Алар Бишкек шаарынын тургундарын терең сый-урматына татыктуу. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган өнөктөштөрүбүздүн, анын ичинде Россия Федерациясына, Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына, Великобританиянын, Бириккен Улуттар уюмунун, Евробиримдиктин жана Түркманын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, мамлекет башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элдин үнүн угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында
президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Кудай алдында, кадырлуу журтум алдында менин жүзүм жарык. Ушул курак, ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да элим үчүн колдон келишинче жумшайм. Албетте, бүтпөй калган иштер калды. Буга ичиң ачпай койбойт. Аткарылуучу дагы милдеттер көп эле. Ар бир президенттин чоң кыялы максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоор эле. Бул долбоор боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуп, саясий чечим кабыл алынган. Ушуга тиешелүү өлкө баштары менен сүйлөшүп, бул ишти баштаганбыз. Эксперттер ишке киришип, маселе ордуна жылган. Билесиздер, бул долбоор Кыргызстан үчүн, биздин келечегибиз үчүн аба менен суудай керек. Бийликке келе жаткан азаматтарга ушул ишти улантуу аманатын калтырып кетип жатам. Кудайдын колдоосу менен ушул долбоордун ишке ашуусун тилейм, ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештерим, иш болгон жерде кемчилик болду. Ал үчүн кадырман элим сиздерден мен кечирим сурайм. Ар бир мекендешиме ден соолук жана бакыт таалай тилейм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун. 3 жылдык ишимде мага сеним көрсөтүп келген мекендештериме, чогуу иштешкен бардык бийлик бутактарына, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, өзүмдүн аппаратыма, жарандык коомго жана медиа тармагына терең ыраазычылыгымды билдирем. Эки тизгин бир жылдарды колго алып жаткан жаңы бийликтин ишине ийгиликтерди каалайм. Садым Догозович, өзгөчө сизге Кудайым күч-кубат берсин, ийгиликтер болсун. Баарыбыздын тагдырыбыз тең жалгыз Кудайдын колунда. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Кудайым өзү элибизди колдоп, элибизде аманчылык, жерибизде тынчылык болсун. Аман болуңуздар, урматтуу мекендештерим. Кудайым колдосун баардыгыбызды. Кудайым колдосун. Кудайым колдосун. Рахмат. Жогорку кеңештин бүгүнкү кезексиз жыйынында спикер Канатбек Исаев Сооронбай Жээнбеков экс-президент макамын сактап калышы керек деген оюн айткан. Сиздин өлкө үчүн жасаган эмгегиңиз баа жеткис. Сиздин артыңыз менен өлкөдө туруктуулук сакталды деген төрага. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68 статьясынын 1 бөлүгүнө ылайык президент өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын Жогорку кеңештин төрагасы аткарат. Учурдагы коомдук саясий кырдаалды эске алып, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 6 чакырылышынын ыйгарым укуктарын юридикалык жактан аяктоо алдында тургандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруу укугунан баш тартам. Мен өз убактымды, күч аракетимди Жогорку кеңештин жумуштарына багыттап, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин жаңы шайлоосуна тиешелүү мыйзамдарды карап чыгып, аларды кыска мөөнөттө кабыл алууга болгон аракетимди көрүүгө туура чечтим. Кыргызстанда конституциялык реформаны парламенттик кайра шайлоо өткөндөн кийин гана уюштурса болот. Бул тууралуу 16 октябрда болуп өткөн Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында президенттин милдетин аткара баштаган. Президенттикте шайлоо болуш керек. Кудай буюрса болот. Аны уже консультация жүргүзүп туруп, ушул жумада, аркы жумада белгилейбиз күнүн. 10 январдан ары карай өтпөш керек экен, анткени 90 күндүн ичинде болуш керек. Парламенттик шайлоо боюнча болсо, мен дагы ошол бир мандаттуу дегенди азырынча мен туура эмес көрдүм, анткени парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүш керек экен. Мыйзамдар боюнча эгерде биз аны өткөрбөй конституциялык реформага барабыз десек, мыйзам талаасынан бир аз четтеп кетчүдөй экенбиз.
кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун. Андан кийин 5 миллиондук күрөөнү 1 миллионго чейин түшүрсөңүздөр деген сунушум бар. Анан 120 деген санды 70ге же 90го түшүрүп коюп, ушул парламент келип, андан кийин анан конституциялык реформага барсак туура болот экен. Ошондо мыйзам талаасынан чыкпай кетет экенбиз да. Менин өзүмдүн жеке оюм ушунда, эч кимге таңуулаган жокмун. Аны эми депутаттар азыр лидер фракциялар менен, спикер менен отуруп кеңешсек, сүйлөшсөк, анан бир чечимге келгенден кийин анан парламенттик шайлоону анан ошондон кийин дайындайлы. Белгилей кетсек, азыркы мыйзамдар боюнча парламентке депутаттар партиялык тизме менен шайланат. Жогорку кеңешке өтүш үчүн партия 5 миллион сомдук күрөө коюп, жалпы добуштардын 7%-нан көбүн алышы зарыл. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин макамы жөнүндө мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кызматтан кеткен Сооронбай Жээнбеков тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамы берилет жана ага жараша мыйзамда каралган жеңилдиктер, ошондой эле кол тийбестик укугу ыйгарылат. Буга жараша Сооронбай Жээнбековго карата ал иштеп тургандагы кетирген кылмыш иштери боюнча кылмыш ишин козгоого мүмкүн эмес. Экс-президент катары Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик дачада жашоого, айлыгынын 75%-ын ай сайын алууга, акысыз унаага, телефон байланышына жана мамлекеттик кайтарууга, күзөт кызматынан бекер урунууга акылуу. Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп дайындалды. Мындай жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Сооронбай Жээнбеков кызматын өткөрүп, президенттин милдетин аткаруу Садыр Жапаровго тийип жаткан жыйында Камчыбек Ташиевди дос секретарь катары атап, мамлекет башындагылар тууган, дос кудаларынан сактанышы керек экендигин, Акаев, Бакиев баштаган мамлекет башчылары анын айынан кызматтан кетишкенин айткан болчу. Ошол эле маалда Өмүрбек Текебаев Камчыбек Ташиев достчулуктун чыныгы үлгүсүн көргөзүп, Жапаровду түрмөдөн гана чыгарбай, бийликтин олимпине чыгарды деген эле. Бүгүн тарыхый учурда Камчыбек Ташиев жөнүндө бир ооз сөз айтпасам болбойт. Камчыбек Кыдыршаев досын түрмөдөн гана бошотпостон, аны саясий олимптин чокусуна алып чыкканга чоң салым кошту. Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Бүгүн да экөө эгиз козудай ээрчип бардык жерде чогуу жүрүшөт. Аны көргөн эл Камчыбек Ташиев кандай кызматта, ал кандай статуста деген суроо салышууда. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Дос секретарды алмаштыра албайсың. Андан кутула албайсың. Ушул кезге чейин Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдердин трагедиясынын негизги себеби эбегейсиз бийликти өз колдоруна жыйнап, анын үзүрүн эл эмес, жакын достору, туугандар көргөндүгүндө болгон. Аларды анга, жарга ошол жакындары, достору түрткөн. Бул бүгүнкү бийликке, урматтуу Садыр Нуркожаев, сизге, сиздин айланадагы ишенген командаңызга чоң сабак болуш керек. Ошондуктан урматтуу Камчыбек Кыдырбаев, сиздин жоопкерчилигиңиз Садыр Жапаровдун тарых алдында кем эмес, балким андан да жогору. Эске сала кетсек, Кыргызстандын жакынкы тарыхында мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун да достугу белгилүү жана алар кийин касташкан душмандар болуп калганы маалым. Алмазбек Атамбаев азыр камакта. Эртеңден тартып Кыргызстандагы кылмыштуу топтор кынына кирет. Эгер алар мыйзамды бузушса, же камакка алынат, же качышат, деди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев биринчи маалымат жыйынында. Мен ушул боюнча биздин криминалдык топторго, мамлекетибиздеги ушул бандиттерге, криминалдарга, элди, бизнести, чиновниктерди кайсы бир деңгээлде коркутуп турган криминалдарга я обращаюсь. Теперь никого не будете вы крышевать. Никто никого не будет крышевать. Уважаемый бизнес,
Пожалуйста, поднимитесь, дайте нам информацию. Если кто-то где-то кого-то будет крышевать, кто-то где-то кого-то будет давить, давление оказывать, мы будем наказывать всех, независимо от того, их чинов, их воров или других моментов. Если Камчы Колбаев также будет оказывать или нарушать закон, будет наказан. Не то, что наказан, посажен будет. Уважаемые бандиты, поэтому вам дается очень мало времени. Или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества, из нашего государства. Теперь наше государство бандитской страной не будет, коррупционной страной не будет. Эсиңиздерге сала кетсек, кийинки учурда эл аралык жана жергиликтүү талдоочулар бийликке криминалдын таасири күчөгөнүн айтып, тынчсыздануусун билдирип келишкен болчу. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз бажысынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду издөө иштери 17 октябрдан тартып баштала турганын билдирди. Райымбек Матраимов коомдо коррупцияга байланыштуу ысымы көп аталган адамдардын бири. Ал тууралуу Азаттык радиосу атайын иликтөө жүргүзүп, коррупциялык схемаларга күнөөлөгөн. Сооронбай Жээнбековго журналисттер бир нече ирет кайрылышкан жана мурдагы президент бул тууралуу факт бергиле деген пикир жообун айтып келишкен болчу. Если, урматтуу журналисттер, кайсы бир коррупцияны иликтеп тапсаңар, бизге кайрылыңыздар. Анда бизге берген жардамыңыздар болот. Кайсыл жерде журналисттер эле эмес, ар бир адам, мына блогерлер бар, өтө көбөйдү азыр бизде, Кудайга шүгүр. Мына жаранды коом бар, жөнөкөй эле адамдар. Эгерде кайсыл жерде коррупция бар экенин билсеңиздер, бизге билдиргиле. Биз жакында атайын сайт ачабыз. Атайын ушул боюнча сайт ачабыз. Бизге информацияны таштап койгула. Ар бир маалыматты биз текшерип, ар бир маалыматты тыкан, иликтеп, действительно ошол жерде коррупциялык схема болсо, коррупционер болсо, биз аны мыйзамдын чегинде жазага тартабыз. Райымбек Матраимов 4 октябрдагы шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясын уюштуруп чыкканы менен белгилүү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди камактан чыгаруу арызын анын адвокаты Замир Жошов жогорку сотко тапшырганы белгилүү болду. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевди чыгарууну Россиянын Справедливая Россия партиясынын борбордук кеңешинин катчысы Романов Александр Леонидович дагы суранган. Эске сала кетсек, Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы окуяга байланыштуу камакта жана анын үстүнөн сот иши жүрүүдө. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаев үй камагынан деле сот процессине катышса боло тургандыгын билдирген болчу. Досалы Эсеналиев мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка Сооронбай Жээнбеков президент маалында 14 октябрда кол койгону 16 октябрда маалым болду. Досалы Эсеналиев буга чейин президенттик аппараттын башчысы болуп иштеп келген болчу. Эсеналиев бүгүн 16 октябрда жамаатка тааныштырылды. Мамлекеттик кадр кызматы 2019 жылдын апрелинен бери директору жок иштеп келген болчу. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит-кежи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Ушуну менен соңку жаңылыктар аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.